Айгүл айым жолдошу менен мындан туура 12 жыл мурда ЖЭП 2 аймагынан кыймылсыз мүлккө ээ болгон. Аянта 4 сотук жерде 2 бөлмөдөн турган турак жайлуу болгонуна чексиз кубанычта эле. Бирок көп өтпөй жер үйдүн документ жагынан көйгөйлөрү четинен чыга баштаган. Жубайлар узак жылдар бою мамлекеттик мекемелерге кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Бул ирет президенттин тапшырмасы менен жерлер мыйзамдаштырылып жатканына ыраазы. Бул жерди болсо 2012-жылы сатып алгам. Ошондон бери жүргөнбүз Кызыл Китепке эме болбой. Эми насип буйрук экен бизге да ошо президентибизге чоң рахмат. Элдин ишенимин ачып, монтип, эл үчүн иштейм деп элге кереги жарап атат. Эми эмне дейбиз, мурдагы президенттерге караганда Кудайга шүгүр жакшы эле иштеп атат. Документ чогултканыма ошо бир жумада эме кетти окшойт. Убакыт. Ошо жер жоктон справка алып келдик. Менин намымда жер жок болчу. Суунун квитанциясы, мусордун квитанциясы, жердин решениясы, мурда ошо сатып алган кишиден алган решениябыз. Эми Айгүл айым юридикалык жактан турак жайдын ээси болду. Кызыл Китепти президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев тапшырды. Өз сөзүндө өлкө башчынын тапшырмасы менен тиешелүү документтер кыска убакыттын ичинде даярдалып берилгенин белгилеп өттү. Президент өзү бизге тапшырма берип, 10 декабрга чейин Кызыл Китептерин жана үйдүн документтерин тапшырып бересиңер деп тапшырма бердиле. Баарыңар билесиңер. Ошонун алкагында бүгүн атайын президент өзү барып, менин атыман эл менен баарлашып, тапшырып келесиң деп жиберип отурат. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүүлөр президент Садыр Жапаровго ыраазычылыгын билдиришти. Белгилей кетсек, жалпысынан 60 Кызыл Китеп даярдалган. Бүгүн болсо 20 чакты турактын ээлерине документтер тапшырылды. Кубанычыбыз ичибизге батпай турат. Ушул бизге ушу бүгүнкү күндү тартуулаган президентибиз Садыр Нуркожоевго терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Агар көрүңүздөр ушул жерден канча жылдан бери күтүп атасыңар дейт, мына президенттин биздин буйругу менен чыгып, элге жардам болуп аткан ишин да биз аткарып атабыз. Бул жакта тиешелүү документтердин жоктугунан улам жол, оорукана, бала бакча сыяктуу социалдык объекттерди куруу маселеси кыйынчылыкка турган. Эми мындай көйгөйлөрдү жөнгө салуу аракети көрүлөт. Сокулук району менен Аламидин районунда 80ден ашык 81 конуш бар. Жаңы 81 конуш бар. Ошо 81 жаңы конушту бул инфраструктурасын нормализовать этип, баягыреки баарына шарт түзүп бериш, жашоого шарт түзүп беришти пландарга киргизип атат казыр. Акылбек Үсенбекович казыр ошонун каражаттарын чыгарып дайындап атат. Эми президент тапшырмасы боюнча ошол эки бүгүнкү күндө бүтөйүн деп калды деп. Кезинде жергиликтүү тургундар узак жылдардан бери чечилбей келген маселени ыкчам жөнгө салып бергени үчүн президент Садыр Жапаровго жана тиешелүү мекемелерге ыраазычылыгын билдиришти. ТЭЦ-2 конушунун тургундары үчүн бүгүн аябай чоң майрам. Ушул майрамды биз 16 жыл күткөнбүз. Мурдагы президенттерге биз канча жолу кайрылып, бир дагы татыктуу жол ала алган эмеспиз. Ошо телевиденияга пайдаланып, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн сүйүнүп Кызыл Китебибизди алып отурабыз. Садыр Жапаровго, президентибизге аябай чоң рахмат. Ушул келип бизди Кызыл Китебибизди бүткөрүп, жерибизди чечип берип атат. Биз аябай ыраазыбыз. Ушу бийликтерге, президентибизге, президент аппаратына, баардык ушу жер менен иштеген баардык адистерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу 16 жылдан бери көктөп жүргөн Кызыл Китебибизди алганыбызга аябай чоң рахмат. Эскерте кетсек, 15 ноябрда президент Садыр Жапаров ЖЭП 2-нин айланасында жашаган тургундар менен жолуккан. Анда жергиликтүүлөр Кызыл Китеп маселесин чечип берүүнү өтүнүшкөн эле. Кошумчаласак, эми юридикалык жакта мыйзамдаштырылган турак жайлар Сокулук районуна карайт. Салабат Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Чүй облусу.